Так, кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна балдар. Саламатсыңар балдар. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм бүгүн. Ана эмесе сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы сыйкырдуу кыш. Азыр бизде кыш мезгили, ана ошол себептен мен силерге бүгүн сыйкырдуу кыштын эмне себептен сыйкырдуу деп аталып калгандыгы жөнүндө жалпы маалымат алабыз деп чечтик. Бүгүнкү сабактын темасы сыйкырдуу кыш деп аталат. Бүгүнкү сабактын максаты биринчи жыл мезгилдерин бири-биринен айырмалай алабыз. Кыш мезгилинин өзгөчөлүктөрүн сүрөт аркылуу айтып беребиз. Текст угуу менен сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз балдар. Анда балдар, биринчи сүрөткө көңүл бурсак, азыр бул сүрөттөрдөн биз эмнени көрүп турабыз? Эмнени көрүп атасыңар? Кайсы мезгил болушу мүмкүн? Туура, азаматсыңар кимде ким тапкан болсо, азыр кыш мезгили балдар. Кышында биз ар кандай эмнелер жасайт экенбиз? Кар киши жасайт экенбиз. Көбүнчө кар киши жасайт экенбиз. Асмандан кар жаап жатат, Кыш күн суук болсо дагы, бирок балдар эмне кылат экенбиз? Биз ойнойт экенбиз. Кышкы оюндардын түрлөрүн көрүп турабыз бул жерде. Эгерде мезгилдерде кандай оюндар бар десе, биз бул сүрөттөн көрүп айта алсак болот экен, балдар. Бул бала эмне тееп атат? Коньки тееп жатат. Бул бала лыжа тееп жатат. Бул бала чана тееп жатат, балдар, карагыла. Ошо күндүн суугуна карабастан бизде күн жаркырап тийип турат. Көрдүңөр балдар? Ошондо биз кыш мезгилиндеги балдардын оюндары менен биринчи сүрөттөн тааныша алдык деп айтсак болот. Кыш мезгили болсо дагы бул сүрөттө көрдүңөр, чымчыктар дагы балдар менен кошо ойноп жаткандыгын көрүп жатабыз, балдар. Экинчи сүрөткө көңүл бурабыз. Экинчи сүрөттө биз дагы кайсы мезгилди көрүп атабыз, балдар? Кыш мезгилин көрүп жатабыз, балдар. Бул сүрөттө дагы бала менен кыз эмне жасап жатат? Биз эң жакшы көргөн кыш мезгилинде балдардын баардыгы мындай нерсени жасаганды жакшы көрөт. Эмнени жасап атат? Кар киши жасап жатат. Кар кишинин өзүндө эмнелер бар экен? Кар кишиде карагыла, балдар. Карды тоголоктоп, ага керектүү кийимдерди кийгизип болот экен. Андан кийин бул жерде кар кишини балдар, бул жерде да кайсы мезгилди көрүп атабыз, балдар? Азаматсыңар, туура айтасыңар. Бул жерде да кыш мезгилин көрүп жатабыз. Кыш мезгилинде балдар дагы эмне кылып жасап атат? Кар киши жасап. Ошондо баардыгыбыз кыш мезгилинде өзгөчө кар киши жасаганга аракет кылат экенбиз. Кар кишини биз эмне менен жасайбыз, балдар? Карларды тоголоктоп туруп, анан эмне үйдөгү керектүү нерселерди алып чыгып, мынакей бул жерде жашылча сабиздин мурун кылып, топчуну көз кылып, чаканы шапка кылып кийгизип, кар кишини адам кейпине келтирет экенбиз, балдар. Ошондой эле кышында эң негизги жакшы көргөн нерсе бул балдардын сүйүктүү буюму, бул чана болуп эсептелинет, балдар. Кана балдар, жакшылап ойлонгочу, кыш мезгилинде бизде эң негизги кайсы майрам келет бизде? Кыш мезгилинде. Азаматсыңар, балдар. Бизде кыш мезгилинде эң биринчи эле майрам бул жаңы жыл майрамы. Жыл жаңырып, жаңы жыл келет. Жаңы жылда эң биринчи эле биз үйгө эмне алып келебиз? Балаты алып келебиз. Ал балатын сөзсүз түрдө ар кандай оюнчуктар менен коздойбуз, балдар. Жаңы жылдын эң негизги белгиси кайсыл экен? Аяз ата, аяз кыз. Алар сөзсүз түрдө балдарга белек алып келишет. Кышында да эми бул жакта сүрөттөргө көңүл бургула, балдар. Үйлөрдөн карасаңар, кышында өзгөчөлүк эмнеси менен, кышында үйлөр эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Тамдын чатырдын башы баары карга айланат дагы, эмнеден эмне чыгат? Моордон түтүн чыгып, үйгө от жагылат, балдар.
Мына кыштын өзгөчөлүктөрүн белгилеп кетип атабыз бизге. Бул жерде карагыла. Балдар эмне кылып атат? Балдар мынакей эң сүйүктүү бул эмне буюм бул чана, балдар бул жерде карагыла. Жүздөрүндө күлкү, кыштын суугуна карабай, алар өздөрүнүн үйүнө мышыгын, күчүгүн алып келишип алып, чана тээп көчөдө ойноп жүрүшөт. Ошону менен бирге эле кайсы майрамды билгизип атат? Жаңы жыл майрамы жөнүндө сүрөттө кабар берип жатат балдар. Бул жерден карагыла. Бул жерде сүрөттө тоонун башы көрүнүп атат, тоонун баары апапак, үйлөрдүн баары апапак, тал теректин баары аппак. Бирок ошо кышкы суукка карабай, кайра эле балдар сыртка чыгып, карды тоголоктоп, өздөрү жакшы көргөн кар кишини жасап жатышат мынакей балдар. Кыштын өзгөчөлүктөрүн биз биле алдык деп ойлойм. Ар бир сүрөттө кыштын ар кандай өзгөчөлүктөрүн бизге көрсөтүп берип жатат. Эми бул кайсыл бул жерден биз эмнени байкасак болот? Биз мурунку сүрөттөрдөн жалаң гана адамдарды, балдарды, кыздарды көрдүк, а бул жерден эмнени көрүп туруп атабыз биз? Бул сүрөттөн биз токойдогу жан жаныбарларды көрүп атабыз. Токойдогу жан жаныбарлар эмне кылышат экен кышында дагы? Сыртка чыгышат экен. Бир гана ким чыкпайт, эмне чыкпайт экен сыртка? Аюу чыкпайт экен. Ал өзүнүн үйүнө кирип алат дагы эмне экен? Кыштан коркот экен, мындайча айтканда. Бул жерден эмнени көрүп атабыз? Түлкү көрүп турабыз. Тыйын-чычкан, кичинекей коенеттер, коёндор жүрөт мынакей. Бул токойдогу жан жаныбарлардын кышында булар дагы сыртка суукка карабай чыгарын жөнүндө бул сүрөттө көрсөтүп турат балдар. Эми мен силерге балдар, азыр мен жалаң кыш мезгили жөнүндө сүрөттөр менен тааныштыңар, карагыла мынакей. Ар бир сүрөттө биз кыштын эмнесин көрдүк? Өзгөчөлүктөрүн көрө алдык. Анда эмесе балдар, азыр мен силерге кыш эмне үчүн жашын төккөн экен? Кыш эмне үчүн ыйлаган экен? Ошол жөнүндө биз бүгүн ошол темага көңүл бурабыз. Кыш эмне үчүн жашын төктү? Кыш аябай каарданып, дүйнөдөгү жан жаныбарлардын баардыгын тоңдурмак болду. Ала дегенде канаттуу куштарга асылды. Анткени канаттуулар ызы-чуу салышып, кыштын тынчын алып жиберишкен эле. Ошон үчүн кыш токойдун жалбырактарын шыпырып түшүп, таптакыр жылаңачтап койду. Канаттуулар кайда барып жашаарын билбей калышты. Алар топ-топ болуп жыйналып алып кеңеш курушту. Акылдашып отуруп, алар жылуу жактарга учуп кетмек болушту. Кыштап калган кээ бир канаттуулар гана эмне кылаарын билишпей, кыштын ызгаардуу аязына моюн сунушту. Кана биринчи абзацка көңүл бургула балдар. Биринчи абзацта кыш жөнүндө жалпы сүрөттөп берип атат. Эмнени айтып атат? Кыш аябагандай жан жаныбарларга эмне болуптур? Каарданган экен, ачуусу келиптир. Анан аларды эмне болду? Тоңдурмак болду дейт. А дегенде катуу куштарга аябай таарынган экен. Анан ошон үчүн кыш токойдо жалпырактарын шыпырып түшүп дейт, таптакыр жылаңачтап, канаттуулар кайда барып жашаарын билбей калышты дейт. Алар топ-топ болуп жыйналып алып кеңеш курушту дейт. Мынакей. Көптөрү жылуу жактарга учуп кетебиз деп кеңеш курушту дагы, алар эмне кылыптыр? Канаттуулар көбү жылуу жакка учуп кетиптир да, кээ бир гана канаттуулар эмне кылышыптыр? Кыштын ызгаардуу аязына моюн сунуп калышкан экен. Көңүл бурабыз, анткени тексттен кийин бизге суроолорго жооп берүү болот. Куштарды кууп жете албай калган соң, кыш жапайы айвандарга асылды. Жер бетин аппак кар менен чүңкөп, дарактарды муз бубактары менен каптады. Токойду аралап, ызгаардуу аяз айвандардын үрөйүн учурду. Андан кийин кыш кимге азылды экен? Бул токойдогу жан жаныбарларга, анан эмне кылды? Тал теректердин баардыгын эмне аппак карга бубак бастырып салды дейт. Бирок айвандар андан корккон жок. Анткени булардын тондору да калың, терең иинге, үңкүргө кирип кетчүлөрү да бар. Тыйын чычкандар жоон жыгачтардын көңдөйүнө кирип алышып,
кышка карата жыйган топурчактарын, жаңгактарын тарсылдатып чыга башташты. Аюулар болсо жылуу үңкүргө кирип жатып алышты. Коён өйдө төмөн жүгүрүп, сереңдеп, жаны тынбай жүрүп жылына турган болду. Так, балдар, биз 3-чү абзацка көңүл бурабыз. 3-чү абзацта эмне жөнүндө айтылып жатат? 3-чү абзацта дейт, кыштан эмне кылган жок дейт. Кыштан дейт, жан жаныбарлар, токойдогу жан жаныбарлар корккон жок дейт. Ал эми кыш жан жаныбарларды коркутуш үчүн эң биринчи эмне кылды? Тал теректердин баардыгын, жалбырактарын жок кылып туруп, аппак бубак бастырып салды. Бирок дейт, жан жаныбарлар корккон жок дейт. Бир гана дейт, эмне дейт? Үңкүргө кирип кетчүлөр үңкүргө кирип кетти дейт. Ал эми жанагы кыштын суугуна чыдагандар эмне болду дейт? Сыртка чыгып, кышты кайра коркутуп башташты дейт. Андан кийин балдар, ал эми жылкы, уй, кой, эчкилер болсо кышта эч бир камырабайт. Алар жылуу королордо, сарайларда жем чөбүн күйшөй беришет. Курсактары ток, алды да кургак дейт. Ал эми үй жаныбарлары болсо, булар эмне болуптур дейт? Жем чөбүн адамдар бергендиктен алар эч кандай алар кыштан корккон да жок дейт. Муну көргөндө кыштын ого бетер кыжыры кайнады. Ошентип ал балыктарга жетти. Катуу аязды үстү-үстүнө жиберип, көлдөрдү, өзөндөрдү тоңдурду. Суунун бетин калың муз каптап калды. Бирок балыктар суунун терең түбүнө түшүп, мурункудан да жылуу жай таап алышты. Анан эмне болду? Кородогу жан жаныбарлар кыштан коркпой койгондуктан алар эмне дейт? Балыктарга, кыш балыктарга келди. Ал балыктарга келип алып эмне кылды дейт балдар? Ал балыктар келип, балыктарды коркуткусу келди дейт. Көлдүн бетинин баардыгын муз кылып тоңдуруп салды дейт. Бирок балыктар суунун каягына кирип кетти дейт. Тереңине кирип кетишти дейт. Андай болсо, мен адамдарды үшүтүп, айласын түгөтөйүн, деди. Ошентип аяз күчөгөндөн күчөй берди. Терезелерди саймалап, эшиктерди тоңдурду. Бирок адамдар аны тоготпой, үйүнө меш коюп, жылуу отура беришти. Алар кышта жылуу тон кийишип, токойдон отун алганы барышканда да суукка моюн беришкен жок. Бакты балталап кесип жатып да, чекесинен терин шыбырып, жылуу кийиминин ичинде кара терге түшүп ысылайт. Чана сүйрөгөн аттардын да жонунан буу чыгат. Ошентип баардыгын коркутуп келип, биринчи кимди коркутту? Канаттууларды коркутту, тал теректердин баарын коркутту, токой жаныбарларын, үй жаныбарларды, балыктарды, анан айланып келип адамдар коркуткан кирди дейт. Бирок эмне болду дейт балдар? Адамдар дагы коркпостон үйлөрүнө от жагып дейт. Кайра сыртка чыгып ойношуп дейт. Аттары менен отундарды алып келип, кыштын кайра кыжырына тийишти дейт балдар. Жаш балдар да кыштын ызаасын келтирди. Алар коньки тээп, чанага түшүп ойношуп, кыштын рахатына батышты. Бири-бирин кар менен урушуп, кардан сыйгалак жасашып, анын үстүнө суу куюп, кана аяз бизге жардам кылып муз тоңдургун дегенде кыш ого бетер жинденди. Ал бир баланын мурдун, экинчи баланын кулагын чымчып алды эле, мурду да, кулагы да кубара түштү. Бирок балдар анын айласын табышты. Балдар, тема боюнча биз кыш мезгилинин сыйкырлуулугун көрдүк. Кыш мезгилинин эмнеси менен сыйкыр экен? Мына, эгерде сүрөткө көңүл бурсаңар балдар, сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттө мынакей, бул жерде кыш, сыйкырдуу кыш эмне үчүн ыйлап атат? Кыш бул жерде адамдарды да коркута албай койду, жан жаныбарларды да коркута албай койду, үй жаныбарларын да коркута албай койду. Ошентип ал эмне болуп баштады? Мына, мынтип сүрөттө
кыштын ыйлаганын көрсөтүп жатат. Ошондо кыш мезгилинде өзүнчө керемети бар экендигин, кыш азыркыга чейин эмне болот деп түшүнбөй жаткандыгын көрсөтүп жатат. Так, балдар. Мынакей, акыркы абзацка көңүл бургула, балдар. Акыркы абзацта эмне деп атат? Жаш балдар кыштын ызасын кетирип дейт кайра. Коньки, чана тээп ойношуп жатты дейт. Ан сайын кыш эмне ысырынып жаман болду дейт. Суроолор. Кыш эмне үчүн канаттууларга каарданды? Карагылачы балдар. Кыш эмне үчүн канаттууларга каардандыптыр? Кыш канаттууларга каарданганын себеби балдар, алар чурулдап, токойдо сайрашып, ары бери учканы кыштын кыжырын келтирди. Дагы эмне кылды? Борон чапкын кылып туруп карды аябай тал теректин баардыгын аппак бубак бастырып туруп кар жаадырып салды. Ошондон улам, Экинчи суроо. Канаттуулар эмне үчүн кышында жылуу жактарга кетип калышты? Алар жанагынтип кар аябагындай калың түшкөндөн кийин канаттуулардын баардыгы чогулуп эмне кылды? Бир чечимге келди дагы. Суукка чыдабагандар жылуу жака кетебиз деп, жылуу жака учуп кетишти. Кышындагы жан-жаныбарлар кандай шарттарда жашашат? Кышындагы жан-жаныбарлар кандай шарттарда жашаган экен? Кышындагы жан-жаныбарлар ченге киргени, үңкүргө киргени үңкүргө кирди дейт. Өздөрүнүн чени барлары ченине киришти дейт. Ал эми үстүндөгү эмнеси териси калың кышка чыдамдуулары токойдун ичинде эле жашап жатышты дейт. Алар эмне үчүн кыштан коркушкан жок, балдар? Анткени алар эмне кылды? Алар өздөрү кышты кандай кылып тосуп алышты, билишти. Адамдарды кыш аязы менен коркута алдыбы? Адамдарды кыш аяз менен коркута алдыбы? Жок, балдар, коркута алган жок. Балдар ызгар аязды кантип жеңишти? Балдар ызгар аязды жылуу кийимдерди кийишип, эшикке чыгып, коньки, лыжа, чана, кар киши жасашып, эмне кылды? Ызгарды жеңип алышты. Кыш ызасына чыдабай көз жашын төктү десек туура болобу? Силер кандай ойлойсуңар? Жок, кыш ызасына чыдабай көз жашын төктү десек туура эмес болот, балдар. Аны сөзсүз түрдө ойлонушуңар керек. Анткени күндүн көзү кичик, күн чыкса эле кар деген аябагандай жумшак болот. Анан ошол себептен ал эмне кылат? Жанагы ыйлагандай болуп, өзүнөн өзү күн кичине чыкса эле ал ээрип калат. Эгер азаматсыңар, кимде ким тапсаңар, кышкы чилде кубалап жайкап тапты, жумалап жайт аппак кар. Кыроо, бубак жамынып, пайда болот ак бактар. Уулуп уңшуп шамалы, элди үйгө камады. Чилде түшүп суу тоңчу, мезгилди балдар самады. Майдалап айнек сепкендей, кумшекер жерге төккөндөй, кардын бети жылтырайт, от күйүп жанып өчкөндөй. Таң сүрүлүп аткандай, акташ сээп чачкандай, жылт этип эле жок болот, ай нуру чагылдашкандай. Мына бул кыш жөнүндөгү бизге ыры берилди. Чыдабай суулар муз болуп, кийсең да чоктой, бут тоңуп, ызгарлуу суукта каргалар карагай бакка буйт конуп, бөбөктөр муз тээп ойношот, üşüyбүз деп ойлошпойт, маңдайдан терин агызып, кар жиреп музга сойлошот, тоңгон колун үйлөшүп, бака шака сүйлөшүп, жөнөйт балдар дөбөгө, чаналарын сүйрөшүп, муз тебишет мелдешип, тоготпой суукту тердешип, аяз ата аяз кыз, көп кечикпей кел дешип. Мына кыш жөнүндөгү бул ырлар. Кыштын өзгөчөлүктөрүн ар бир сүрөт менен биз көрсөтүп бере алдык. Эми кышында чилде деген сөздү биз колдонобуз. Чилде деген бул кыш мезгилинде катуу суук болгон 40 күндө айтылат. Чокой бул жылуу кийиз өтүк. Кыш мезгили ырды кандай сүрөттөлүптүр? Ошол саптар таап көрүп окугула дейт. Өз алдыбызча окуганга аракет кылабыз, балдар.
Кыш мезгилинде силер жашаган аймакты кооздугун кандай болуп калат? Сүрөттөп айтып көргүлө. Сүрөттөп да айтып көрөбүз, сүрөт тартсак да болот балдар. Анда эмес үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма кыш мезгили башка мезгилдерден эмнеси менен айырмаланат деген сүрөт тартып же сүйлөм түзсөк болот балдар. Ушу менен саламатта калгыла бүгүнкү сабагыбыз бүттү.